Президентибиз Садыр Нуркожоевдун ошол Кытай мамлекетине келгенин чоң жемиштүү кайтып атабыз. Биз энергетика сектору бүгүн ошо бизде бая мурундан бери кол коюлуп келген ошо Иркиштандагы ленточный конвейер боюнча маалымат алып, уже алар даярдыгын көргөзүп, Кудай буйрса быйыл ишке киргизип баштайбыз деп атат да. Андан тышкары ошол сүлүктүү 11-чи поле боюнча жетекчилиги менен да жолуктук. Аларды да биз келишим түзүп, бүгүнкү күндө алар ошол сүлүктүүгө мектеп салып беребиз деген, ошол боюнча сүйлөштүк. Мына Кудай буйрса жакын арада ошол 11-чи тала көмүргенин алган компания ошо көмүргенин иштетип 30-70% алардык, 30% биздики болот. Андан тышкары ошол жерге мындайча айтканда социальный пакет кылып мектеп салып беребиз деп атат, чоң мектеп. Андан тышкары биз энергия компаниялар менен жолуктук. Виндей деген шамал менен станция куруучу компания менен жолуктук. Андан тышкары өзүңөр күбө болдуңар, кече урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевдун катышуусунда Шэньшэн Групп деген чоң мамлекеттик компания менен 300 мегаватт шамал, 300 мегаватт күн станциясын курууга келишимге кол коюштук. Андан тышкары мурда бизде ошо меморандум кол коюлуп, бүгүнкү күнгө чейин ошол проектисин жана техник экономический негиздемесин жасап аткан компаниялар менен да жолуктук. Буюрса дагы чоң компания линия, жанагы биз пландап аткан Кемин балыкчы, Кемин Торугарт линиясы менен 500 киловольттук линияны кура турган компания менен жолугуп атабыз азыр. Андан тышкары ошол эле жанагы биз капсула салып күн энергиясын курабыз, 400 мегаваттык Fortis деген компания менен дагы жолугуп, жетекчилиги менен жолуктук. Алардын дагы маселелеринин баары чечилип, Кудай буйрса ошол март айынан баштап ишти баштаган атышат да. Эми мен ойлойм, бул энергетика тармагына биз ошол биздин президентибиз Садыр Нуркожоевдун визит менен чогуу келип, Кудай буйрса эң жемиштүү кайтып атабыз деп. Мурдакы биз келишим түзгөн компаниянын баары менен бир сыйра жолугуп, алар менен такташып, быйыл көбү ошол станцияларды курганга баштайбыз деп атат да. Мындан ары мен ойлойм, Кудай буйрса ошол Кытай мамлекети менен тыгыз байланышта иштеп, жана бүгүнкү мамлекетте болуп аткан дефицитти 27-жылга чейин жабышыбыз керек эле. Ошол пландын үстүндө иштеп атабыз. Кудай буйрса жабабыз деген ойдомун.